Бүткүл дүйнөлүк майыптар күнү 3-декабрда белгиленет. Ден соолугу таза адам бардык мүчөсү өз орду менен так иштейт. Бирок керектүү кыймылды жасай албаган адамдар да кездешет. Алар тубаса же оорудан улам, органикалык жетишсиздиктерден улам чектелүүсү пайда болгон. Силер жолдо жай басып, таякчасы менен жерди чукулап бара жаткан адамдарды көрдүңөр беле? Алар көрүүсү начар же кулагы оор инсандар болушу мүмкүн. Кыйынчылыктарга моюн сунбай, алардын айрымдары турмушта өз ордун таап, атак даңктуу болгон учурлар да аз эмес. Композитор Людвиг Бетховен кулагы оор болгон, бирок бул кемчилиги ага жолдоо боло албаган. Ал жараткан музыка дүйнөдө өз ордун тапкан. Азыркы учурда ден соолугу чектелген спортчуларга олимпиадалык оюндар өткөрүлүп турат. Ар кайсы өлкөнүн спортсмендери бул оюндарга катыша алышат жана организмдеги жетишпестиктер бактылуу турмушка эч кандай кедергисин тийгизе албастыгын далилдешип келишет. Мүмкүнчүлүгү чектелгендер каалаган адам жардам бере алат десе эле, биздин оюбузга материалдык же акча каражатын элестетебиз. Моралдык жардам эч кандай акча талап кылбайт. Албетте, финансылык маселе да өтө маанилүү болуп эсептелет. Бирок жок дегенде бир жылда бир жолу интернатка барып, жалгыздыктан чадаган адам менен баарлашуу кандай сонун. Көпчүлүк учурда аларга реабилитациялык техникалар, коляска, балдак, таяктар, дары-дармектер, азык-түлүк, жууркан, кийим-кече, анан албетте жан дүйнөнү байытуучу китептер керек болот. Сөзүмдүн акырында акын Өмүркул Кулмбаевдин 4 сапыры менен аяктагым келет. Ал 1961-жылы кызматынан командировкага кетип жатканда автокырсыкка кабылып 2 буту баспай калат. Ошондон тартып чыгармачылык менен алектенип, биринчи топтогу майып болуп калган. Азыр акындын чыгармалары ар бир инсандын жүрөгүндө өз ордун таап келет. Ыр менен кирпик какпай түнөп көрдүм, жанымда жоң казатка сүрөп көрдүм, тул кылып жарым жанды турмушумда төшөктө жатып алып күн өткөрдүм. Алар да биз сыяктуу бактылуу болууга татыктуу. Биз биргебиз.